Анан Шейх Махир Муайкили боюнча маселе, мен бул киши менен чогуу жума окуган жокмун. Мен бир гана жолу жанагы Саудиянын посолу мындай атайын салтанаттуу кечки тамакка чакырганда бар тамак иштим. Биз ал киши экөөбүз бир университетте окуганбыз. Мен шариат факультетин, ал болсо Мединедеги математика факультетин окуп келип, кийин мен окуган университеттин магистратурасында шариат окуган. Демек биз бир медресенин балдарыбыз. Ошон үчүн менден башкалар аны көргөн эмес, ошон үчүн жанында жүрсүн деп мен орун бошотуп жанында жүргөн жокмун. Биринчи маселе. Экинчи маселе, ал киши Хамбали мазхабынын өкүлү. Хамбали мазхабында ошол амин деген үн чыгарып айтышат, эле биз Ханафи мазхабта үн чыгарып айтканды биз макруh деп билебиз. Ана ошон үчүн Шейх Махир негизи эле арабпы, түркпү, пакистандык бизге үлгү эмес тууганым. Бизге пайгамбарыбыз үлгү. Аллах Тааланын өзү китеби үлгү бизге. Эмне үчүн кыргыздар көрүнгөн элчи бериш керек? Тоюп бүтпөдүңөр орустарды элчи жетим үчүн. Жок дегенде азыр эркин болойлучу. Динибизде арабты карагыла, арабтыкы туура, Пакистанды кара, Пакистандык туура деген маселе жок. Ошол ислам дининде Куран эми Аллахтын сөзү, Курандан кийинки биринчи китеп биздин бухаралык тууганыбыздын китеби. Ислам дүйнөсүндөгү Курандан кийинки эң алгачкы 15 китеп бар го, 15 китептин 14-ü Орто Азиялыктар жазган китеп. Арабтар керек болсо бизде элчисин. Шейх Махир баш үстүндө харамдын имамы. Бирок шар'ий маселе келгенде Шейх Махир деле биз укса агашкыча болбойт тууганым. Ошон үчүн арабтар минтти гана, меккеликтер минтти го, башкалар минтти го дегенди укпаш керек. Дин ма кала Аллах ва кала Расул. Дин деген Аллах эмнени айтты, пайгамбар эмнени айтты, ошол гана болот. Эгерде мен ушуну араб дүйнөгө барбасам айтпайт элем, мен ошол жерде 10 жыл окугам. Арабтардын өздөрүнө саак бергем, дагы бир мактана турган болсом, кыргыздарга жараша берип мактанган. Менин жазган эмгегим араб тилинде Меккеде Умул Кура университетинде 4-курста окутулат тууганым. Абдуали деген жигитти билесиңер, мына ушул жер иштеп кеткен Заирден мурда Өзбек ажы менен ошондон сурасаңар айтып берет. Мен Чубак ажы кыргыз, силердин балаңар, мен жазган араб тилиндеги китебим ошол жерде 4-курста окулат тууганым. Демек бул маселени оңой эле чечиш керек болот. Анан бир адам келсе ага кыжырат болуштун кереги жок. Динге туура келеби жокпу деген гана маселе.